Ошон үчүн ынтымак бар жерде ырыс бар деп туруп 1000 жерге жазып койсоң ынтымак келбейт да. Бирөөнүн артынан жакшы сүйлө, жаман сүйлө, ошондо ынтымак келет. Саламдаш, ошондо ынтымак келет. Чайга чакыр, ошондо ынтымак келет. Бизде Кыргызда жакшы бир салт бар, төргө биринчи сен өт деген. Жакшыга биринчи жандагы адамды өткөз, ошондо ынтымак келет. Анан бирөө жөнүндө жакшы пикирде бол, жаман пикирде болбо. Мисалы, акылман адамдар ушундай болгон экен. Бир адамды бир 99 жаман сыпаты болсо, бир жакшы сыпаты болсо, ошол жакшы сыпатын көрбө ошону менен. Мен ушуну жана Япон керемет сыр деген китепте жазгам. Рокко деген тоо бар, аябай бийик тоо, алар да 800 метрде эле бийик да. Анан бир жолу сөмөй менен тоссом, тоо көрүнбөй калды да. Ошондон жыйынтык чыгардым. Эгерде адамдын жакшы жагы сөмөдөй болсо, жаман жагы тоодой болсо, жакшы жагын көрө берсең, бара-бара жаман жагын деле жаап кетет. Апам бир сөзү бар да, жакшы дей берсең, жаман да жакшы кыла аласың дегенчи. Бир эле мисал, циркте аюуну башкарып атат, арстанды, жолборсту, ошолор позитивдүү ойлогон кишилер да. Тигилерден зыян күтпөгөн, аларга да мээри махабат менен караган кишилер. Ошон үчүн мен адамдар бузулуп кетти деген сөздөн алысмын. Чындыгында бизде ыймандуу адептер адамдар аябай көп. Мен канча адамга эскерттим, түкүрбө, ыргытпа деп. Ишиң болбосун деген адамдар көрө элекмин да. Арабызда биздин уят бар негизи. Анан жаштарыбыз ушунчалык ыймандуу болуп баратат. Ошолорду көрөлү, анан өзүбүз ыймандуу бололу. Кудай буйруса баардыгы жакшы болот. Анткени энергетика деген омат окшот, ырыс жукшат деп коет го, энергетика бирине-бирине өтүп турат. Жан-Жак Руссонун бир сөзү бар да, убадага сараң адам гана убадасын так аткарат деп. Бизде баягы саясатка кетип атканда өзгөчө аябай көп убада берип коебуз да, анан аткарылбай гана ала беребиз да. Патриот бололу. Патриот деген бул кыргыз көппү, жылдыз көппү, манас атам тиякты чапкан, буякты чапкан деп мактаныш эмес. Ал Манас атанын эмгеги. Азыр биз Манас атабыз жөнүндө 3 саат сөйлөсөк, башкалар бир эле суроо берип коет бизге. Өзүң эмне кылдың? Өзүң жөнүндө айтчы десе, ошо менен тынчыбыз да. Ошон үчүн патриоттулук деген бул өлкөгө пайда алып келүү. Пайда алып келсе жок, алып келбесек жок дегенде зыян жеткирбөө да. Анан биздин жүрүм турум аркылуу, сүйлөгөн сөзүбүз, кылган иштерибиз аркылуу башка бирөөлөр элибиз, жерибиз жөнүндө жакшы пикир жаралса башкаларда, ошол патриоттулук. Ошон үчүн түкүрбөйлүчү, ушудан баштайлы. Көчөгө түкүрбөйлү, ыргытпайлы, сөгүнбөйлү. Качан космодромубузду курабыз билбейм, качан өзүбүздүн Мерседес сыяктуу машинабызды чыгарабыз билбейм. Бирок бүгүн эле түкүрбөй койсок болот.